Ассаламу алейкум. Мен аты жөнім Союзбек Сатаров. Кыргыз армиясының қатарында қызмат қылам. Мен қызматтан азыр келдім. Саат 11:52 минут өтті. Урматтуу кыргызстандыктар, аскер адам болгондон кийин аскер формасын кийип монтип коомчулукка чыгыш бул туура эмес нерсе. Буну жакшы билем. Аскердик уставтарга да туура келбейт. Буну да жакшы билем. Бирок кыргызда жакшы сөз бар. Баш кесмек бар, тил кесмек жок дейт. Ошон үчүн акыркы коомчулукта аскерлер армия жөнүндө деген эле өлүмдөр жөнүндө бир эки ооз сөз айткым келди. Айтканга акымда бар, окугум бар деп ойлойм. Жана жыл башынан бери кокустуктан каза болгон 3-4 солдаттын айынан мына ушул күндө, азыр бүгүнкү күндө кыргыз армиясынын кадырын жер менен жексен кылдык. Аскерге акылы жеткени да жетпегени да, аскерде кызмат кылган кылбаганы дагы түшүнүп түшүнбөй олтуруп алып комментарийлер жазып, бул жакта кишини сүйлөтүшкө мажбур кылдыңар. Аскерлер эч качан монтип чыгып сүйлөбөгөн. Бирок барыбыз отура берелиби? Кол кошуруп, силер бирок дагы көшөгөн артын көрбөй туруп, эмне мынчалык аскерди жамандап атасыңар? Урматтуу жердештерим, урматтуу кыргызстандыктар. Алхамдулилла, Кыргызстан мусулман өлкөбүз, мусулман өлкөдө жашайбыз. Алымдар айтып атат, адам жараларда эненин курсагында анын тагдыры жазылат деп. Ошол аскерде кокустуктан каза болгон жоокерлердин тагдырына ошол нерсе жазылган. Ажал Кудайдын тагдырынан ким качып кутулат? Ал жигит аскерге барбаса да үйүндө ошол күн ошол саатта өлүшү мүмкүн го. Буну барыбыз билебиз, эмнеге моюнга тана албай атабыз. Күнү түнү аскердик оор шартта, чек араларда, муздагы окоптордо дем алышы жок, майрамы жок, тууган уруктан мамилени үзүп коюп, кызматым деп мекенге болгон махабатынын артынан жарбаган айлыкка жүргөн жигиттердин мээнетин эмнеге тебелеп атасыздар? Эмнеге аскерди билип билбей жамандайсыңар? Эмнеге? Аскерлер силерге эмне? Аскерде айбандар иштейби? Же аскерде Америкадан, Кытайдан келген офицерлер, сержанттар кызмат кылабы? Кыргыздын татынакай патриот жигиттери кызмат кылат. Үйүндө ата-энеси бар, артында үй бүлөсү бар. Эмнеге мынча аскерди кордоп, аскер жөнүндө жаман сөз айтып калдык? 90% элибиздин бар аскерди жамандап калды. Эмне себептен? Урматтуу кыргызстандыктар, акыйкатты карайлы. Аскерде кызмат кылган жигиттер бар, мына 500 000 кошунубуз бар, биздин мактанган. Мына былтыр мурдагы жыл деген эгемендүү алгандан бери кызмат кылган 500 000 армиябыз бар. Мына биздин мактанарыбыз. Учубуз кур эмес үчүн жок болуп кетпей келатабыз, урматтуу туугандар. Аскерде Кудайдын жазган тагдыры экен, каза болгон жигитти бетке кармап, аскерди жокко чыгардык го. Мына азыр барын уктап атасың. Түн жарым 12 болгон атат. Барын Фейсбукта бойдок аскерге милдеттүү жигиттер мына азыр чакырсак келбей, батыр болуп, бирок Фейсбукта жатасыңар. Азыр атыш болуп атат. Азыр согуш болуп атат. Мекенибизде босогобузда душман турат. Сен экөөбүздүн